Калктын саламаттыгы баарынан жогору турат. Бүгүндөн баштап өкмөт коронавируска каршы күрөшүү үчүн күнү-түнү эмгектене баштады. Ошондой эле түнкү клубдар, кинотеатрлар, оюн автоматтарын иштеткен интернет клубдардын иши токтотулуп, кафе, ресторандардын иш аракеттери чектөөгө алынууда. Оюн зоок өткөрүүдөн, мектептерде чогулуу, окуу жайларда чогулуудан алысыраак бололу дедик. Себеби дегенде бул коронавирус илдети ошол чогулганда баттарай турганын баарыбыздан көрүп атабыз. Аны Эл арасында дүрбөлөңгө түшүп, өкмөт көзөмөлдү күчөтүп, окуу жайларды жана массалык иш-чараларды чектеген өкмөттүн 2-марттагы токтомуна ылайык жогорку жана орто окуу жайлары, мектептер жана башка мекемелер ишин токтотту. Ундун баасынын кескин кымбаттап кеткенинен улам Бишкек ош шаарларынын жетекчилиги элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Nereden alıp öyle barıp satabız da akça tababız demegile suranıç. Kötü alıp satkandar okşuyorsun örümleydi. Hazır eldin uşunday bolup turgan mezgilde akça tapkayla oğula çıktırganlar. Kınalgandar bolsa aytıklar jardam berýär. Бул аралыкта Кочкор Ата шаарындагы Кыргыз-Нефтегаз ишканасы өкмөттүн тиешелүү токтомун тоготпой туруп эле 12 мартта шаардагы Маданият үйүндө акционерлердин кезектеги жыйынын өткөрүп, ага өкмөттүн алдындагы мал мүлктү башкаруу фондунун жетекчиси Жылдызбек Исакулов, өкмөттүн Жалал Абад облусунун ыйгарымдуу өкүлү Нурболот Мырзахметов баш болуп катышышкан. Кызыгы мунун алдында, тактап айтканда 10 мартта Ноокен райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчилиги Кочкор Ата шаарынын жетекчилигине өкмөттүн токтомуна ылайык атайын кат жиберген. Муну бизге райондун акими Эркин Маматаев тактады. Ал эми райондук ички иштер бөлүмүнүн өкүлү каттын жиберилгенин тастыктады. Аха, коронавируска каршы жыйындар өткөрүлбөсүн деп келип атат, жана сиздин мен ошону бирок областтан келген кезде 10 күнү мен реализация кылып атам. Бекем ишкана айлык көчкөрүп шаарларда чыгарып атам да мен. Бирок ошого карабай эле Кыргыз-Нефтегаздын акционерлердин жыйыны өттү да, 12 мартта. Алар өткөрдү. Начальник ровдун исходящий менен барганда жыйындар өткөзүүгө мүмкүн эмес, азыркы ооруга байланыштуу деп. Буну кайсыл жакка жөнөттүңүз? Облустун жетекчилиги бул жыйынга катышканын жокко чыгарган жок. Ал эми райондун акими Эркин Маматаев облустук жетекчилик катышкандыктан улам тиешелүү чараларды көрө албаганын айтат. Катты жөнөткөнбүз, ага да өкүлдөр келген да, өкүл келген. Өкмөттүн өкүлү губернатор катышкан жыйынга, Ооба. Губернатор катышкан үчүн сиздер эч кандай реакция кыла албадыңыздарбы? Өкмөттүн коронавируска каршы токтомун жергиликтүү бийлик менен Кыргыз-Нефтегаз тоготпойбу же калктын саламаттыгы аталган тараптарга тиешеси жокпу? Муну өкмөт башчы териштирет деген ойдобуз.